Бүгүн 25 декабрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда президенттик палатага келген балдарга Ички иштер министрлигинин кызматкерлери байрамдык маанай тартуулашып, өздөрү менен кошо алып барган белектерин тартуулашты. Бул иш-чарага мектепти жакшы окуган, үлгүлүү, жүрүм-туруму менен айырмаланган балдар катышты. Саламатсыңарбы? Урматтуу биздин саламатчылык малатсы. Биздин Кыргыз Республикасынын буюрса келечеги, биздин кичинекей жарандарыбыз силерди Ички иштер министрлигинин атынан бүгүнкү келе жаткан жаңы жыл менен силерди куттуктап, кичине чакан белек берүүбүз бар эле. Силерге жакшы акыл насааттарыбызды айтып, ушу билектерди берип кетели деп келгенбиз. Силер алыс жолдон келипсиңер, сапар алып, силерге рахмат ушундай келип. Аке, өзүңөрдүн ага эжекелериңердин кылган силерге салган мээнетин актап, баардык буюрса келечекте алдыга койгон максаттарыңарга жетип, ой тилектериңерге Кыргызстандын сыймыктанган кыз жигиттеринен болушуңарды каалайбыз. Азыр бирден берип коелу. Давайте, с девочек начнем, да? С Новым годом. С наступающим Новым годом. Молодец. Ага. Кесиптешибиздин баласы биякта силердин араңарда бар экен. Келечекте буюрса милиция болом деп, биздин кесибибиздин, биздин жолубузду жолдоп уланта турган тилеги бар жигитибиз бар экен. Адашев Жумадыл. Ай, молодец. Жумадыл, менин атым Илгиз. Мен сенин атаң менен, апаң менен дагы иштеп, өзүм азыр бул Бишкекте иштейм. Буюрса жакшы тилектериң бар экен. Аяз ата укту сенин тилектериңи. Буюрса анан мынакей сага кичинекей белегибиз бар эле. Кабыл алып коесуң, буюрса жакшы иштеп. Жумадыл, менин атым Илгиз. Мен сенин атаңын, апаңын өз кесиптеш болуп иштеп келгем, жакшы тааныйм. Аябай өзүнүн жумушун билген, өзүнүн милдеттерин мыкты аткарган кызматкерлердин бири баарын. Сага дагы буюрса жакшы келечекте ийгиликтерди каалайбыз. Өзүң жакшы окуп, апаңын кылган, ата-энеңин кылган сага мээнетин ишке ашырып, Кыргызстандын келечегине жарай турган жигиттерден бол. Өзүң ким болгуң келди атаман келечекте чоңойгондо? Милиция болгум келет. Милиция болгуң келет? Өзүң ата-энеңдин жолун жолдоппу? Атамдын жолун жолдоп, апамдын дагы жолун жолдоп. Молодец, молодец. Канча азыр неме окууларың жакшыбы? Жакшы. Жакшы окуп атасыңбы? Ооба. Өзүң даярданып атасыңбы милиция болгону? Ошо, анда сен окууң жакшы оку. Өзүңдүн тилегиңден эч качан артка кайтпа. Биз дагы сага ар дайым буюрса акыл насаат берип, колубуздан келген жардамыбызды сага беребиз. Жакшы жарык өзүң тилегиң бар экен, ошо буюрса Кудайым ишке ашырсын, Всё, молодец. Балдарга белек тартуулаган соң, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери балдарды Манас аэропортуна алып барып үйлөрүнө узатышты. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлигинин кызмат учурунда курман болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөтүлүп келүүдө.